Ассалому алейкум, урматтуу билимге умтулган заманбап мугалимдер, устаттар, ата-энелер, студенттер жана бардык билимге кызыккан жарандар. Мен Элдор Далиев, заманбап мугалим тренери. Сиздерге бүгүн эң кызыктуу болгон онлайн платформаны кантип пайдаланууну жана ал жөнүндө толук маалыматтарды берип өтөбүз. Бул платформа ZipGrade платформасы болуп эсептелет. Анда эмесе баштадык. Алгач интернетти текшерип алабыз. Өзүбүздө орнотулган Google Chrome аркылуу интернетке киребиз. Мына интернетибиз дагы ачылды. Азыр мен сиздерге ZipGrade программасынын кыскача маалыматын берип өтөйүн. ZipGrade бул сайттын аталышы мына www.zipgrade.com, ал эми бул эмблемасы болуп эсептелет. ZipGrade тесттерди оңой текшерүүчү мобилдик приложение болуп эсептелет. ZipGrade программасы мугалимдердин тесттерди текшерүүдө убагын көп кетирбөө үчүн иштеп чыгылган программа болуп эсептелет. Азыр мен ZipGrade программасынын тарыхына бир аз гана көңүлүңүздү буруп кетем. ZipGrade деп жаздык, кайрадан көрсөтөйүн мына. ZipGrade орусча тамгалар менен да жазсаңыз болот. ZipGrade деп жазабыз. Андан кийин мына биринчиде zipgrade.com көрдүңүзбү? Мына ZipGrade Cloud iOS and Android Grading App for the Teachers мугалимдер үчүн. iOS жана Android телефондор үчүн. Бул телефондогу приложение болуп эсептелет. Бир жолу басабыз. Андан кийин мына ZipGrade программасынын сайты ачылды. Эгерде сиздики англисче ачылса, бул жерде оң бурчта көрдүңүзбү? Перевести эту страницу бар. Бир жолу бассаңыз, орусчага которуп берет сизге. Алгач мен бул программа боюнча кыскача маалымат берип өтөйүн. ZipGrade программасынын негиздөөчүсү бул Джон Вибах болуп эсептелет. Эмне үчүн бул программа иштелип чыкты? Себеби бардык мамлекеттерде мугалимдер, окуучулардын жана студенттердин билимин текшерүү үчүн тесттерди уюштурушат жана тесттерди текшерүү үчүн бир канча убакыт сарпталат. Ошондуктан белгилүү илимпоз Джон Вибахтын аялы Джона өзүнүн сабактарында күн сайын тесттерди окуучулардан алган жана күн сайын кечинде бул тесттерди текшерүү үчүн көп убакыт кеткен. Андан кийин анын күйөөсү Джон Вибах ойлонуп ушул приложенияны жасап чыгууга план кылат жана бул программаны жасап чыгат. Бул программаны жасап бардык элге чыгарат. Андан кийин бул программанын адамдарга пайдалуу экендигин, мугалимдерге пайдалуу экендигин түшүнүшүп, колдоого алышат. Азыркы учурда дагы бул программа колдонулуп келип атат университет, студент, бала бакчаларда. Бул программаны сиз дагы жакшы үйрөнүп алып, колдонсоңуз, бир канча убакытты ченеген болосуз жана өзүңүздүн билимиңизди өркүндөткөн болосуз. Ал эми бул бурчта листа ответов бөлүмү бар. Бул бөлүмгө азыр кайтабыз биз. Мен негизи авторизация жөнүндө сизге түшүндүрүп коеюн, кантип авторизация кылынат. Муну сиз телефон аркылуу дагы жана компьютер аркылуу дагы авторизациядан өтсөңүз болот. Бул жөнүндө азыр маалымат беребиз. Бул ZipGrade программасы негизи акылуу программа болуп эсептелет. Себеби
Акысыз программасында көчүрүп алсаңыз болот. Акысыз программасында бир айга сиз 100 документ гана сканер кылып текшере аласыз. Ал эми акы төлөп, бир жылга акы төлөсөңүз, анда сиз безлимит каалаганыңызча тесттерди онлайн текшерип, өз убагыңызды жакшы пайдалансаңыз болот. Бул бир жылга $7 түзөт. $7 төлөп, албетте мен сунуштайм сиздерге акылуу версиясына уланып алышыңызды сунуштайм. Бул жерде мына көрүшүңүз мүмкүн, жазып коюлган бардыгы $6.99. Бул программа, приложение Play Market'te дагы бар. Ал эми листа ответовдо негизи сиз алгач кирип сайттан өзүңүздүн тестиңиз үчүн шаблонду скачат этип алышыңыз керек. Бул шаблон сизге керек болот. Мисалы, 20 суроолук шаблон, 50 суроолук шаблон жана 100 суроолук шаблон. Эмне кылабыз? Мисалы, 20 суроолук шаблонду көчүрөбүз, 50 суроолу жана 100 суроолу. Бардыгы керек болот. PNG вариантында көчүрүп алсаңыз болот мына. PNG варианты. Басабыз, андан кийин мышканын оң кнопкасын басып, сохранить картинку как. Бир жолу басабыз жана рабочий столго сохранить этебиз. Мына, сохранить болду. Эми назад басып 50 суроолук PNG варианттагы сохранить картинку как. Муну дагы көчүрүп алдык. Эми болсо 100 суроолуу шаблонду бир жолу басабыз, ачылат. Андан кийин мышканын оң кнопкасын басып, муну дагы көчүрүп алабыз. Бул даяр шаблон, бул шаблонго окуучулар тесттин жоопторун белгилешет. OERT тест белгилегендей эле. Бул абдан ыңгайлыктарды жаратат. Мына көчүрүп алдык. Сиз кааласаңыз PDF форматтагындагы көчүрүп алсаңыз болот. Бул кийин сиздин өзүңүздүн ноутбугуңузда сакталып калат. Каалаган учурда принтер аркылуу чыгарып аласыз жана колдонууну баштайсыз. Ал эми сиздерге жол жобосун бир жолу көрсөтөйүн. Бул сайттын аталышы көрүшүңүз мүмкүн. Андан кийин мына сайтта биринчи киргенде бул мен сиздерге көрсөтүп өттүм 20 суроолуу, 50 суроолуу жана 100 суроолуу шаблондор болуп эсептелет. Көчүрүп алуу жолдору албетте скачатты басышыңыз керек. Кааласаңыз PDF, кааласаңыз PNG варианты. Мен PNG вариантты көчүрүп алып, Wordко сүрөт катары таштап чыгарып алсам болот. Бул жерде бул телефон аркылуу ачылат. Телефонуңузга азыр мен кыскача телефондон жүктөгөндө бир жолу. Мисалы, сиз телефонуңузда интернетти күйгүзөсүз. Андан кийин Play Marketке кирип, Play Marketке ZipGrade деп жазасыз. ZipGrade. ZipGrade деп жазганыңызда мына птичка эмблемасы менен ZipGrade программасы чыгат. Сиз ушул программаны установка кылышыңыз керек. Бир жолу басып, бул программаны установка кыласыз. 36 мегабайтты түзөт. Өзү установка болуп бүткөндөн кийин открыть деген кнопкасы чыгат. Открытьты басып, приложениени ачсаңыз болот. Бул телефонуңузда иштөөнү баштайт кийин. Негизи сизде приложениени открыть кылганыңыздан кийин сизде мындай окно ачылат. Азыр мен сизге көрсөтөйүн. Мына телефонуңузда мындай окно ачылат. Бул сиз электрондук почта аркылуу каттадууну түшүңүз керек. Ар бирибизде электрондук почтабыз бар. Ошол электрондук почтаны жазасыз бул жерге. Эгерде таба албасаңыз, YouTube'уңузга эле кириңиз телефондон. Ошондо оң бурчта сиздин баш тамгаңыз менен жазылган сүрөт коюлган маалымат бар. Ошого бассаңыз сиздин почтаңыз чыгып келет.
Поштаңызга жазасыз, поштаңыз бул жерге жазасыз. Кийин астында пароль, 8 сандуу пароль жазыңыз бул жерге. Андан кийин астына ушул парольду өзүн көчүрүп коесуз. Андан кийин телефондо 2 торпуштук чыгат, ошол торпуштукта экөөсүнө тең птичканы басып коюп, зарегистрироваться дегенди бир жолу бассаңыз, сиздики регистрация болот. Сиз албетте муну өзүңүздүн дептерге жазып коюңуз, себеби пароль, логиндериңиз керек болот. Ушундай регистрациядан өтүлөт. Көрдүңүз, бул телефондо дагы ушундай болот. Кааласаңыз компьютерден дагы регистрациядан өтсөңүз болот. Бирок негизи телефонго Play Market'ten көчүрүп алгандан кийин телефон аркылуу өткөнүңүз сизге сунушталат. Ал эми мына телефонго установка болгондон кийин ачылат. Бул негизи мына ачылгандан кийин ушул варианттары бар. Quizzes бул викторина, суроолор. Студент, окуучулар, класс. Бул настройкасы. ZipCrate негизи англисче приложение. Англисче приложенияны үйрөнүү бизге керек, себеби англис тили дүйнө тили. Ошондуктан англис тили экен деп эч өкүнбөңүз. Муну сиз үйрөнүп кетесиз. Мен ишенем сиздерге. Кийин эгер Quizzes'ке бир жолу бассаңыз, викториналар. Бул жерде ушул тесттин аталышын киритип коюшуңуз керек. Тесттин аталышын. Тестти сиз албетте Word'то түзүп коесуз. Жана аны принтерден чыгарып коесуз. Тест барагы бөлөк, тестти аткаруучу, варианттарды белгилөөчү барагы бөлөк болот. Андан кийин New Quizzes'ти бир жолу басасыз. New Quizzes'ти бир жолу басасыз. Мына. Бул жерде суроонун аталышын жазасыз бул жерге. Тесттин кайсы темада экендигин. Бул датасы ушул күнү. Класстарды белгилеп коесуз. New class'ты бир жолу басып, класс жазып коесуз. Ал эми Select Sheet'ти бассаңыз, Select Sheet'ти 20 суроолук, 50 суроолук, 100 суроолук шаблон чыгат. Сиз кааласаңыз канча суроо түзгөн болсоңуз, ошону белгилеп коесуз. Кийин OK'ди басып, кийинки кадамга өтө бересиз. Кийинки кадамда бул сиз түзгөн тестиңиздин туура жообун киритишиңиз керек. Туура жоопту киритүү Edit Key деген баскыч менен басылат. Edit Key'ди бир жолу басып, бул жерде өзүңүздүн барагыңызга карап, тестиңизге карап белгилеп чыгасыз. Биринчи тест кайсы туура A, экинчи тест кайсы туура B, 20га чейин белгилеп, андан кийин муну бир жолу Scan for Key бир жолу басып коесуз, кийин назадты басканда өзү кайрадан бул окно ачылат. Окуучуларыңызга тестти бергениңизден кийин, алар белгилеп бүткөндөн кийин, албетте фамилияларын аткандан кийин текшерүү үчүн Scan Papers'ке бир жолу басып, аны текшерип аласыз. Биз бул жөнүндө экинчи видео сабакта сиздерге видео сабак кылып көрсөтөбүз. Кантип сүрөткө тартып, алардын натыйжасын чыгаруу, кантип маалыматты туура чыгаруу боюнча видео сабакты экинчи бөлүмүндө сиздерге түшүндүрөбүз. Бул бүгүн негизи теориялык маалыматтар болду. Албетте ойлойбуз, бул дагы сиздерге өз пайдасын тийгизет деген ниетибиз чоң. Урматтуу мугалимдер, билимге кызыккан жарандар, устаттар, студенттер, барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Сиздерден сураныч, кандай видео сабактар сиздерге керек? Албетте комментарийге жазып, өзүңүздүн пикириңизди жазып, видео жаккан болсо албетте аны колдоп, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүңүз, каналга жазылганды унутпаңыз. Терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы. Ийгилик каалайбыз бардыгыңыздарга. Бардыгыбыз эң заманбап инсан, эң заманбап мугалим болобуз. Ийгилик.